Бишкекте элечек көргөзмөсү өттү. Саймачы этнодизайнер Асель Калканованын эмгектери Кыргыз-Түрк Манас университетинде көрсөтүлдү. Ал элечектин 14 түрүн изилдеп чыккан. Буга чейин эл аралык көргөзмөлөрдө байгелерге татыган. Көрүүчүлөргө аялдардын улуттук баш кийиминин өзгөчөлүктөрү, таржымалы тууралуу баяндалды. Негизи азыркы ушул максатым элечектерде уруу ыкмаларын жасалышын, негизи бул кайсыл урууга тиешелүү экен, кайсыл аймакка тиешелүү экенин баардыгын талдап урпактарга өткөрүп берүүнүн иш аракетинде жүрүп атабыз. Кыргыз патентте ошол салттуу билимдерди алып жүрүүчү, ошо элечектин 14 түрүн алып жүрүүчү болуп катталгам да. Негизи андан бери дагы 4 элечек табылды, азыркы учурда 18 элечек бар. Kırgız hanımlarının giyiniş şekillerini Кыргызстанга 2 жыл мурда келгенмин. Элдин маданияты, улуттук өзгөчөлүктөрү мени абдан кызыктырды. Улуттук баш кийимдер абдан кооз экенин көрүп турабыз. Жасалгасы таржымалуу өзүнчө тарых. Биз окуу жайда билим гана берип чектелбестен, ушундай маданий иш-чараларда байма-бай өткөрүүнү колго алганбыз.